Түркиядагы президенттик шайлоодо бардык бюллетендерди саноонун жыйынтыгы боюнча учурдагы мамлекет башчысы Режеп Тайып Эрдоган 49,24%, анын атаандашы Кемал Кылычдароглу 45,6% добуш алды. Бир дагы талапкер 50% добуш ала албагандыктан жеңүүчү 28 майда өтө турган экинчи турда аныкталмакчы. Өлкөнүн шайлоо комиссиясы миллиондон ашык бюллетенди жараксыз деп табышкан. Түркияда президенттик жана парламенттик шайлоо кечээ 14 майда болуп өткөн. Президенттикке 3 талапкер бар. Азыркы президент 69 жаштагы Эрдоган, оппозициялык элдик альянстан талапкер 74 жаштагы Кылычдароглу жана Ата альянсынан 55 жаштагы Синан Оган. 4-чү талапкер мамлекет партиясынын лидери Мухаррем Инже шайлоого 3 күн калганда талапкерлигин алып салганы бар. Бишкек шаарында 19 жаштагы кыз 6-кабаттан секирип, аны укук коргоо органдары куткарып калды. Бул тууралуу Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнөн кабарлашты. Маалыматка ылайык кечээ 15 май күнү милицияга көп кабаттуу үйлөрдүн биринен 2004-жылы туулган кыз өз жанын кыюуга аракет кылып жаткандыгы тууралуу билдирүү келип түшкөн. Бул факты электрондук журналга катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Милиция кызматкерлери видеону көргөндөн кийин дароо ал жака барышкан. Алар келгенден кийин жаран 6-кабаттан асылып турган кызды көрүп, аны куткарып калышкан. Учурда бардык зарыл болгон тергөө амалдары жүргүзүлүүдө жана керектүү экспертизалар дайындалды. Президент Садыр Жапаров кечээ Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кибер коопсуздук боюнча координациялык борборунун жаңы имаратынын ачылышына катышты. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Өлкөнүн коопсуздугун камсыздай турган заманбап борбор эл аралык стандарттарга жооп берген акыркы технологиялык жабдуулар, аппараттык жана программалык камсыздоо системалары менен жабдылган. Бул багытта тиешелүү иштерди жүргүзүү үчүн бардык зарыл шарттарды түзүшкөн. Борбор кибер коопсуздукту камсыздоо, компьютердик чабуулдарды аныктоо, алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча мамлекеттик органдардын компьютердик кагылышуу түшүнбөстүктөргө каршы аракеттенүү борборлорунун ишин координацияламакчы. Мамлекеттик Думанын КМШ иштери боюнча комитетинин жетекчисинин биринчи орун басары Константин Затулин Подъем порталына Беларусь лидери Александр Лукашенконун ооруп жатканын биле турганын айтып, бирок диагнозун атаган эмес. Ал жерде табияттан тышкары эч нерсе жок, бул ковид дагы эмес. Болгону ал адам ооруп калган. Адам ооруп калганына карабай Москвага келүүнү өзүнүн милдети деп эсептеген. Андан кийин ошол эле күнү кечинде Минскиде иш-чараларды өткөргөн. Болгону ага бир аз эс алуу керек болсо керек деген Затулин. Лукашенконун басма сөз кызматы президенттин оорусу тууралуу азырынча эч нерсе деп үн катала элек. Эске салсак, Лукашенконун эл алдына мурдагыдай көп чыкпай калышы көпчүлүктү тынчсыздандырган. Акыркы жолу Беларустун башчысы эл алдына 9 майда чыккан. Анда ал эртең менен Москвадагы Кызыл аянттагы парадта болуп, шашылыш түрдө Минскиге учуп кеткен. Беларустун маалымат каражаттары Лукашенконун келбетинин сооместигине жана Александр баракчасына жөө баса албаганына көңүл бурган. Ошондой эле башкы президенттер жөө барган гүл коюу аз эмне Лукашенко электромобили менен барганы бар. АКШ кыргызстандыктар үчүн виза мөөнөтүн узартууну талкуулоодо. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Дональд Лу Кыргызстандын Чикагодагы башкы консулдугуна барган учурда белгилүү болду. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Белгилегендей, жолугушууда тараптар консулдук чөйрөдөгү Кыргыз-Америка кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин, анын ичинде туристтик жана студенттик визалардын мөөнөтүн жогорулатту. Ошондой эле кыргызстандыктардын жарандарын АКШда ишке орноштуруу маселелерин талкуулашты. Ошондой эле башкы консулдукта америкалык дипломат жана АКШдагы кыргыз диаспорасынын жана бизнес өкүлдөрүнүн жолугушуусу болуп өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө компаниялардын бири Кыргызстандын жарандары үчүн АКШда ишке орноштуруунун алгылыктуу формаларын өнүктүрүүгө багытталган презентациясын көрсөтүштү. Жолугушуу ачык, конструктивдүү жана достук маанайда болуп өткөн. Президент Садыр Жапаров биринчи Айымайгүл Жапарова менен бирге Бишкектеги Азия Молл соода борборуна барган. Бул тууралуу аталган соода борбордун Инстаграмдагы баракчасында айтылат. Бүгүн Садыр Жапаров биринчи Айымайгүл Жапарова менен чогуу Азия Моллдун коногу болушту деп айтылат соода борборунун расмий баракчасында. Социалдык желеге тараган сүрөттөрдөн мамлекет башчысы жана биринчи айым элдер менен бирге тест татым жайларынын биринде түштөнүп, алар менен баарлашып отургандыгын көрүүгө болот. Азия Моллдун коноктору президент жана биринчи айым менен сүрөткө түшүүгө дагы үлгүрүшкөн.
Бүгін 15 майга караган түнү Бишкектин чогортосунда массалык мушташ болду. Мындай маалымат социалдык тармактарга тараган. Анда Бишкектеги Абдрахманов жана Горький көчөлөрүнүн кесилишинде топ адамдар массалык түрдө мушташышкан. Видеодо көрүнгөндөй массалык мушташтын катышуучуларын күзөт кызматкерлери дагы ажыратышкан. Өз кезегинде 1 май райондук ички иштер бөлүмү бул фактыны каттоого алып, мушташтын катышуучуларын издөө иштери жүрүп жатканын билдиришти. Эми бүгүнкү күнгө алынган валюталар курсы менен таныштырабыз. Өлкөдөгү коммерциялык банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда 1 доллар 87 сомдон сатып алынууда. Ал эми сатуу 87 сом 80 тыйынга чейин барууда. Улуттук банкта көрсөтүлгөн наркы 87 сом 7 тыйын. Рубльды сатып алып 1 сом 11 тыйынга чейин болсо, сатуу 1 сом 15 тыйынга чейин барууда. 1 евроны сатып алуу 94 сом 50 тыйындан 95 сом 20 тыйынга чейин болсо, 96 сом 20 тыйынга чейин